Борбордук шайлоо комиссиясы башкаруунун формасын аныктоо үчүн референдум өткөрүү боюнча үгүт иштерине катышууга 50 жалпыга маалымдоо каражатын каттады. Анын ичинен 37си радио телевидение, калган 13 интернет басылмалар. Боршайкомдун басма сөз кызматы Руслан Изреков БШК 29 декабрдагы отурумунда бир сайтты каттоодон баш тартканын билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы Назар News KG сайттын басылмасын интернет платформасында жоктугуна байланыштуу аны каттаган жок деди Изреков. Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо жана мамлекеттик башкаруу формасын тандоо боюнча референдум 2021 жылдын 10 январында өтөт. Жарандар президенттикке талапкер 18 адамдын ичинен каалаган бирөөгө добуш берет жана башкаруу формасын төмөнкү тартипте аныктайт. Президенттик, парламенттик бардык варианттарга каршы. Президенттикке талапкерлер Садыр Жапаров менен Тагаев 29 декабрда Ктркнын теледебатына келген жок. Садыр Жапаров менен Тагаев бир күн мурда кат жазып, аймактардагы жолугушуулардын графигине байланыштуу бүгүнкү дебатка катышпай турганын билдиришкен, деди телетаймаштын алып баруучусу Алмаз Касымалиев. Дебатка президенттикке дагы башка талапкерлер Мыктыбек Арстанбек, Имамидин Ташов, Арстанбек Абдылдаев жана Илдар Аббакиров катышты. Президенттикке жарышкан саясатчылардын Ктркдагы теледебаты 28 декабрда башталып, ага 6 талапкер Канатбек Исаев, Клара Сооронкулова, Адахан Мадумаров, Аймен Касенов, Бактыбек Калмаматов жана Каныбек Иманалиев катышты. 30 декабрда калган талапкерлер Бабыржан Төлбаев, Курсан Асанов, Равшан Жиенбеков, Жеңишбек Байгутиев жана Абдил Сегизбаев дебатка катышат. Ушун менен дебаттын биринчи айланпасы жыйынтыкталып, экинчиси 6 январда башталат. Президенттикке талапкерлердин дебаты үчүн Ктркдан 2,5 сааттык бекер убакыт берилет. Кыргызстанда кезексиз президенттик шайлоо 10 январда өтөт. 18 талапкер 15 декабрдан бери үгүт иштерин жүргүзүп жатышат.